Ушул базар кайра дыйкан базары ачылды деп сүйүнүп келдим. Кубанып атабыз бул базарыбыздын ачылганына. Темеле ремонтторун сонун кылып, бүт светтерин коюп, бүт жактарды укмуш сонун кылып жасап коюптур. 5 жылдан бери иштебей турган дыйкан базары ишин баштады. Эл үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөнбү? Мына ушул суроолорго жооп издеп базарга келдик. Кечээ жакында эле мамлекеттин балансына өткөрүлгөн дыйкан базарынын ачылыш аземи болгон. Бирок учурда сатуу иштери баштала элек. Анткени соодагерлер контейнерлерди ижарага жаңыдан алып башташты. Аталган базардын жетекчиси 1-2 жума аралыгында толук ишке кирип каларын айтып, мурдагы абалга салыштырмалуу сатуучулар жана сатып алуучуларга болгон ыңгайлуу шарттар менен тааныштырды. Мына биз ушул базардын ачылышын жасадык кечээ. Ошону мынакей 2017-жылы майда жабылган бул базар. Ошо жабылгандан бери көп нерселер талкаланып, мурда шарттар болгон эмес. Мына ачылгандан баштап ушу өзүбүздүн кардарларга ушу дыйкан базарына асфальт жолдорун ушундай жакшы шарттарды кылып бергенге мүмкүнчүлүк алдык мамлекет тарабынан. Бул жакта жаңы мусорный ямаларыбызды жасатканбыз. Бул жакка төгүлүп, ошондой погрузчиктер мусорлар жүктөп берет. Андан кийин баягындай төгүлгөндөн кийин мусорларды алып кетет. Андан кийин калдыктар бул жерде баягындай жыттанып, сасып, ушундай бир жаман жаналар түзүп турганда, бул жаңы салынды. Андан кийин мусор алып кеткенден кийин атайын жуучу жаналар болот, өзүнүн ишкерлер. Ошо жумушчулар берлерди тазалап, кичинен баягындай элге жаман ыңгайсыздык жаратпаш керек да. Базардын туруктуу кардарларынын айтымында, мурда азык-түлүктүн баасы арзан, өзгөчө пенсионерлердин капчыгына ылайык келчү. Алар базардын кайрадан ачылганына сүйүнгөнүн жашырышкан жок. Алдыда карапайым элдин чөнтөгүн жукартпаган Кыргызстандагы ири базар болот деп үмүттөнүшөт. Мурун павильонум бар эле кичинекей, ошону коюп дыйкан базарда иштегенмин. Анткени дыйкан базар пенсионердин базары. Берекелүү базар. Мына аябай кубанып атабыз бул базарыбыздын ачылганына. Анан могу жаштар, азыркы келген жаштар темеле ремонтторун сонун кылып, бүт светтерин коюп, бүт жактарды укмуш сонун кылып жасап коюптур. Мурункуда чындыгын айтканда кемчиликтерибиз аябай көп болчу. Башында жакшы иштеп келип, кийин эч кимди карабай эле аябай жаман болуп кетти. Биз азыр сыймыктанып атабыз, мына Кудай буйруган базарыбыз ачылды. Мына базарыбызга кайра келдик. Аябай сонун. Аты айтып тургандай эле дыйкан базары дыйкандар үчүн ыңгайлуу. Анткени алар өздөрүнүн түшүмдөрүн түзмө-түз базарга алып келип сата алышат. Мында айыл чарба продуктуларын жана азык-түлүк товарларын дүң жана чекене сатууга арналган. Базар товарларды сатуучу кампа контейнерлерди камтыйт. Соода-саттык ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн тилкелер, ооржук ташуучу жана жеңил автоунаалар кирүүчү жайлар бар. Айыл чарба продукцияларынын сапатына санитардык көзөмөл тиешелүү мамлекеттик кызматтар аркылуу жүргүзүлөт. Анан эми Кудай буйрса бул жерде дыйкан базары ачылып, ушу элдери менен тыгыз иштешип, мүмкүн болушунча алардын шарттарына, ойлоруна баягындай алар менен сүйлөшүп, шарт түзүп бергенге аракет кылып атабыз да. Андан кийин баягы мына Казакстан Республикасы, Өзбекстан Республикалары менен дагы ушундай дыйкандар менен ушундай мөмө жемиш базарлары менен дагы мындай сүйлөшүүлөр жүргүзүп, бул жака мындай түз, дүң жана чекене баада сатканга ушундай шарттар түзүп берели деп атабыз да. Ал жактан да кардарлар келип, биздин кардарлар менен мындай өз ара байланышып, алуу сатуу иштерин жүргүзүшөт да. Бул жерде мурункудай баягындай өз ара алышып алып, өздөрүнчө берип, үстүнөн жанагындай кылып жүргөндө баягындай акча алышып, башка кылып. Ошол нерселер болбойт. Тартип ушундай порядочный болуп, бардыгы карапайым калкка берилет.
ошо дыйкандарыбызга. Элдин баягы жашоо турмушун оңдогонго шарт түзүп берейин деп атабыз. Баягы дыйкандар түз алып келип, эч кандай ортомчусуз баягы сатып, ушул жерде өздөрүнүн кылган мээнеттерин актап түз сатууга жанагындай шарт түзүп беребиз деп атабыз да. Эми бул мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүп, ушундай дыйкандарыбыздын жашоо турмуштарын мындай көтөрүп, дыйкандарыбызга болгон баягы дыйканчылыктарын түздөн түз алып келип сатканга байланыштуу колдон келишинче мамлекет тарабынан баягы жеңилдиктер, ушундай арзан баада мындай месталар берилет да. Белгилей кетсек, Дыйкан базары Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын балансында турат.